адам катардагы жоокер Апайсов Амиражи Отто мекенин согушунун катышуучусу 1921-жылы 1-июлда Ош облусуна караштуу Баткен районундагы Роот кыштагында азыркы Кайыңды айылында жак дүйнөгө келген. Согушка 1922-жылы 21 жашында аттанган. Ал Белоруссияны, Украинаны немистик баскынчылардан бошотууга катышкан. Согушта оң жак бөйрөгүнө ок тийип, госпиталда 5 жолку операцияны башынан өткөргөн. Госпиталда 6 айдан ашык жатып айыгып чыккан. Андан кийин танка чыгаруучу заводдо согуш бүткөнчө эмгектенген. Өз үйүнө 1946-жылы кайтып келген. Ал атамекендик согуштун катышуучусу жана анда көрсөткөн эрктери үчүн 1941-45 жылдары согуш ардагери ардак белгиси менен 1978-жылдары СССРдин куралдуу күчтөрүнүн 60 жылдык юбилейлик медалы менен 1981-жылы эмгек ардагерги медалы менен 1985-жылы атамекендик согуштун 1-даражадагы ордени, жеңиштин 40 жылдык медалы менен 1988-жылы СССРдин куралдуу күчтөрүнүн 70 жылдык юбилейлик медалы менен 1995-жылы жеңиштин 50 жылдык медалы менен 1996-жылы Жуков атындагы медал менен 2005-жылы жеңиштин 60 жылдык медалы менен сыйланган.